Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, манайыңыздарды көтөрдү деген ойдобуз. Ал эми биз болсо келген коногубуз менен дароо маекти баштайбыз. Сиздер үчүн бүгүн өзгөчө маанилүү эфир болот деген ойдомун. Ошондой эле сиздер тараптуу да суроолор болсо жиберсеңиздер болот. Баарыбыз үчүн ден соолук керек экен. Ошол ден соолугубузду чыңдоо үчүн, алдын алуу үчүн деги азыркы медициналык тармак туурасында да кененирээк сөз болот. Анда эмесе сиздер менен таныштырып өтөлү. Гемотест медициналык тармагынын бөлүм башчысы Айсана Султанбекова бизде коноктоо. Кош келиңиз Айсана, кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар менен. Мына ушул көпчүлүк билип калды болуш керек гемотест туурасында, Азыркы учурда Кыргызстанда, ошол эле Бишкектин ичинде канча бөлүмүңүздөр бар экенин айтып берсеңиз? Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздарга урматтуу көрүүчүлөр. Бизде Кыргызстанда биз ачылганыбызга 2018-жылы ачылганбыз. Азыркы күндө Кыргызстан боюнча 50дөн ашык бөлүмдөрүбүз бар. Ал эми борбору Бишкек калабызда 15 бөлүмдөн турат. Негизи бул Россиялык медициналык лаборатория. Бул лаборатория 2002-жылдан бери иштеп келет. Дүйнөдөгү алдыңкы биринчи маркадагы лабораториялардын бири десем жаңылышпайм. 1250 бөлүмдөн турат. Эсли толук бардык карап келсек, бул Россия Федерациясында, Казакстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда. Түшүнүктүү. Акыркы мезгилдерде негизи ушул гемотест лабораториясына көбүнесе кандай кызматтарды алыш үчүн барып атышат көп учурда? Көбүнчө учурда азыркы бизде көйгөй болгон коронавирусу 19 илетине көбүнчө ПЦР тест боюнча кайрылат. Бизде ПЦР тести 12 сааттын ичинде жасалат жана ошондой эле 4 сааттын ичинде ылдам көрсөткүчтө ПЦР тести 4 сааттын ичинде чыгарылып берилет. Биринчиден, андан сырткары медициналык лаборатория гемотест бул жалпы кандын анализинен баштап генетикалык, иммуногистохимиялык анализдерге чейин жасайбыз. Түшүнүктүү. Негизи акыркы мезгилдерде мына ушул гемотесттин аркасы менен улам көп адамдар баягы жакшы сапаттуу лаборатория экенин айтып атышат. Ошол эле учурда көп барып жаткандарын дагы сиздерге кайрылып жаткандарын айтышат да. Анан дагы сиз сыймыктануу менен эмнелерди айтып бере аласыз? Мен сыймыктануу менен бул биз эң алдыңкы өлкөлөрдүн жабдуулары менен иштеп келебиз. Мында Швейцария, АКШ жана ошондой эле BD аппараттары менен, Siemens аппараттары менен алдыңкы жабдуулар менен иштеп келебиз. Демек, баягы ошол эле учурда аппараттардагы мыкты деңгээлдеги алдыңкы өлкөлөрдүн аппараттары менен иштеп келебиз. Түшүнүктүү. Анан көрүүчүлөр тараптан мына ушундай суроо пайда болушу мүмкүн да, эгерде адам оорусунуп баштаса, кандай анализден тапшырарын көп биле беришпейт да. Сиз кандай кеңеш бере алат элеңиз? Биз кеңеш бере алам. Эң биринчи кайсы дарыгерге барбасын, биринчи 8 көрсөткүч жалпы биохимиялык анализдерин тапшырууга сунушташат. Көбүнчө тармакта кайсы бир дарыгерге кайрылбайлы. Ал бизде биохимиялык көрсөткүч 8 көрсөткүчү деп аталат. Анда биз жүрөк кан тамырын, боорун, бөйрөктөрүн текшерүүгө мүмкүндүк бере алат. Эгер кардарлар бизге кайрылса да, ошо 8 көрсөткүчтү тапшырарын сунуштайт элем. Бизде азыркы убакта акция жүрүп жатат. 8 көрсөткүч 690 сомдон түзөт. 3 эсе арзандатуу болуп жатат. Бул кайсы убакытка чейин акция болот? Бул 2021-жылдын аягына чейин, эгер көп болсо сунуштарда тапшырган кардарлар көп болсо, биз аны
узартууга дагы мүмкүнчүлүк бере алабыз. Түшүнүктүү, жакшы экен. Ал эми мисалы анализ тапшырылды, аны барып алыш керек дегендей, сиздерде кандай баягы жыйынтыгын алуу үчүн жакшы жактарыңыздар бар? Бизде жакшы жактар, бизде деген контакт центр бөлүмүбүз бар. Эгер бизде жөн гана кагаз түрүндө ар бир бөлүмдөн алып кетсе болот. Эгер карда кааласа да барып алып кетсе болот. Же болбосо сайттан жеке кабинети болот. Жеке кабинетине кирип өзүнүн уникалдуу коду болот. Ошону жазып жыйынтыгын алса болот. Жана ошондой эле өзүнүн жеке почтасын көрсөтсө, биз почтасына результатын жибере алабыз. Андан сырткары бизде контакт центрге айтып кетейин, номерди 0800 111 88 88 номерине чалып кайрылышса, бизде ал жерде кеңеш берүүчү дарыгерлер отурат. Сиздин жыйынтыгыңызга карап кеңеш бере алат. Жана ошондой эле телефон аркылуу биз диагноз кое албайбыз да пациентке. Бизде ошондон андан сырткары УЗИ врачтары бар, гинеколог врач жана педиатр врачтар кабыл алышат. Аны дагы ошо контакт центрибизге чалып, тактап билип алсаңыздар болот. Түшүнүктүү, жакшы экен. Анан Айсана, өзүңүз бул жерге келгениңизге канча убакыт болду? Эмне болуп келип калгансыз, ошол жөнүндө да айтып бериңизчи. Мен эң биринчи иштеген адамдардан биримен. Ошондо 2018-жылы ачылганда эле ушул тармакка келгем. Ачылганда эле келгенсиз? Ачылганда эле келгемин. Демек, гемотесттин баардык нерсесин билет экенсиз да? Кандай болуп башталган? Кандай айтсам, биринчи адамымын да. Гемотестти Кыргызстанда ачылганда эң биринчи мен кабыл алынгам. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер тарапта да суроолор бар болсо, бизге жазсаңыздар болот. Суроолоруңуздар бар болсо, сөзсүз түрдө жообун алып калганга аракет кылыңыз. Анткени дегенде бүгүн сиздер көрүп тургандай эле медициналык лаборатория, гемотест өздөрүнүн кызматтары туурасында кенен айтып берет. Андыктан сиздерден суроолор болсо жиберсеңиздер болот. Ал эми негизи баягы Бишкектин ичинде бир 15ке жакын бөлүм бар дедиңиз, кайсы жерлерде көбүрөөк, мисалы, чет жактагы шаар сыртындагы айыл жергелеринин жактарда барбы, же центрларда элеби? Анткени суроо жаралышы мүмкүн биздин көрүүчүлөр тарапта кайсы жерлерде бар деген сыяктуу. Тактап айта кетсем, ар бир Бишкекте ар бир жерлеринде бар бизге керектүүчү да. Борбордо, чет жакта болгондо Кара Балтада бар бизде, Сокулукта бар, Токмок шаарында бар. Бизди алыскы аймактардан да тапсаңыздар болот. Нарындан, Ысык Көл областынын Түп, Ак Суу, Кызыл Суу аймактарынан, Таластан, Оштон, Жалал Абад, Баткенден бардык жагынан бөлүмдөр тапсаңар болот. Кыргызстанда 55тен, уже 50ден ашык бөлүмдөр ачылды. Ал эми Бишкекте жайгашкандар ушул центр жактарда элеби, же шаар чекелеринде барбы? Бардык жерде бар, шаар чекелерине. Көбүнчө биздики медициналык тармак бар жерлерде, больницалардын жандарында көбүнчө ушундай. Бардыгын эгер келе турган болсо, адрестерди таппай турган болсо, жанагындай эле айтып кеткендей 0800 111 88 88 номерине чалып, өзүнө керектүү маалыматын алып, алдын ала жазылып коюшса да болот. Жогоруда сиз айткандай, COVID-19 сырткары дагы анализдер тапшырылса, канча убакытта чыгат? Бизде айтып атпайбы, алыскы тармактарда да бар бизде. Нарын шаарларына карабастан биз ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Бир күндүн ичинде чыгарып беребиз. Бир күндүн ичинде? Бир күндүн ичинде чыгарып беребиз.
Түшүнүктүү. Мына ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн гемотест лабораториясында эң жакшы кызматтар да ошол эле учурда сиздерди кабыл алуу жакшы жактары көрсөтүп турушат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо программабызды улантабыз, эч ким эч кайда алыстабай турсун. Программабызды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар бириңиздерге ден соолук каалайбыз. Анткени дегенде ушул медициналык тармакта биз сүйлөшүп отурабыз жана сиздер тараптан дагы суроолор бар болсо жибериңиздер дейли. Бүгүн бизде гемотест медициналык тармагынын бөлүм башчысы Айсана Султанбекова бизде конокто бар. Анан менде мындай суроо жаралып атат. Азыр көпчүлүктөр баягы бир нерсени буйрутма берсек деле үйдө отуруп алып эле, тамак ашты деле же башка бир нерселерди үйдө отуруп алып буйрутма бергенди жакшы көрүп калдык да. Анан угуп калдым эле, ошол сиздер тарапта дагы сөзсүз эле сиздерге барбай эле кардарлар үйдө отуруп же офисте отуруп эле сиздерди чакырса болот, анализдерди ошентип тапшырса болот деп ушул туурасында айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Мына бизде бул жерде эмелер деле бар. Акысыз барып тейлөө бригадасы, көчмө бригадасы деп айтабыз. Көчмө бригадабыз акысыз чакыра аласыздар. Жана айтып кеткендей эле кантип чакырсаңыздар болот. 0800 111 88 88 номерине чалып, катталып, кайсы сизге керектүү убакытка чакырсаңыздар, кеңсе болобу, же үйүңүзгө болобу. Өзү каалаган жерде отуруп алат. Бар го, убактылары жок да. Саат 9-8ге жумушка кетиш керек. Эртең менен балдарына же улгайган бөлүмгө басып бара албаган адамдарга аябай керектүү көчмө бригадасы деп эсептейм. Демек, барып өзүңүздөр эле баягы алчусын алып, текшерип. Буйрутма берсе эле биз барабыз, анализин алабыз и кадимкидей эле текшерип, кайра жыйынтыгын чыгарып беребиз. Жыйынтыктарын деле жана айтып кеткендей эле сайт гемотест чекит ру сайтынан карап алса болот, же почтасын көрсөтсө почтасына жиберебиз. Азыркы учурда кандай болуп калды, бизде өнүккөн өлкөнүн катарына киргенибизге байланыштуу биз анализди мурун барып, ар бир бөлүмгө барып анализди алып, көп кагаздарды көтөрүп алып дарыгерге барчубуз. Азыр телефон, уюлдук телефондон эле баардык жыйынтыктарыңызды көрсөтүп кое алсаңыздар болот. Мына ушундай сиз кагаздардын баарын көтөрүп барып болбойсуз, барасыз дагы сизге электрондук түрдө жиберип коюшат гемотест жыйынтыктарды. Сиз аны керек болсо үйдө отуруп эле кайра өзүңүздүн врачыңызга жиберип койсоңуз болот. Кандай жакшы. Баардык нерсе оңой болуп келе жатат жана ошол эле учурда гемотесттин дагы бир жакшы мүмкүнчүлүктөрү мына ошентип ачып койгонунда болсо керек, Анан сиздердин кызматкерлер кызык болуп атат. Канча кызматкер эмгектенет? Бизде кызматкерлер эгер 55 бөлүмдөн турса, 55 бөлүмдөн 2ден медайымдар иштешет да. 55ти 2ге көбөйтсөк уже 110 кардан. Ал бул медициналык эле тармакта. Андан сырткары өзүбүздүн бөлүмдө көптөгөн кызматкерлер иштешет. Негизи көрүүчүлөр тараптан да суроо пайда болушу мүмкүн. Эгерде акыркы мезгилдерде байкап атасыздарбы, көпчүлүк гемотестти аябай жакшы билип калышты, Ал эмне экенин, кандай жер экенин билишет. Анан медицина тармагын бүтүп аткандарда дагы ой пайда болушу мүмкүн, сиздерге иштегилери келиши мүмкүн дегендей. Андай мүмкүнчүлүктөр кантип айта аласыздар? Андай мүмкүнчүлүктөр келишсин. Бизде сүйлөшүп көрөбүз деп коесузбу? Жок, биздики кандай ачык айкын эле эмеден өтүшөт. Сүйлөшүүлөрдөн өтүшөт. Ошентип тапшырса болот. Медайымдар керектелет, ар дайым. Биз бул боюнча токтоп калбайбыз да. Биз дагы бөлүмдөрдү ачабыз. Ошон үчүн медайымдар келсе болот. Медайымдарды биз өзүбүз окутабыз. Медайымдарды биринчиден. Андан кийин лаборант врачтар керектелет, ар кайсы тармактагы.
Ооба, келиңиздер, күтөбүз. Врачтар, УЗИ, гинеколог, педиатрлар. Демек өзүңүздөрдөн да окутуп чыгарат экенсиздер да, э? Биз биринчи кабыл алабыз, медайымды уже бизде иштейт дегенден баштап биз маалымат өзүбүздүн гемотесттеги да айтып жатпаймынбы, бизде 2,5-дан 3.000ге чейин түрдүү анализдер жасалат. Анын баарын медайым билиш керек, э? Ошолордун баарын биздин өзүбүздүн гемотесттин ичинде стандарттар бар, э? Кантип алыш керек анализди, стерилдүү алыш керек, бири-бирине жукпагыдай стандарттар бар. Биз бул жерлерин аябай катуу караганбыз. Бизге пациенттер дейин, бизге тапшырган сааттан баштап жыйынтыкты чыгарып бергенге чейин биз ошону контролдоо, көзөмөлдөө, эң жогорку да көзөмөлдөп чыгарабыз да. Түшүнүктүү. Анан мисалы мурда көп мүмкүнчүлүктөр жок болчу да. Мисалы Кыргызстанда кээ бир анализдер чыкса чыгат, чыкпай калса чыкпай калчу. Башка мамлекеттерге жиберишчү, мисалы бизде Кыргызстанда жок деген сыяктуу. Азыр байкасам гемотестте көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Кыргызстанда отуруп эле, мисалы бардык анализдерди чыгара алса болот экен. Мисалы ошондой өзгөчө башка мисалы лабораториялык медициналык жактарга салыштырмалуу гемотестте өзгөчөлүктөр кайсылар? Өзгөчөлүктөр кайсы анализдерди биз Кыргызстанда отуруп эле чыгара алабыз мурдага салыштырып? Башында айтып кеткендей, бизде Россиянын Москва шаарынын жанындагы Москвадагы Люберцы шаарында бизде эң чоң лабораториялык кеңсебиз бар. Жана ошондой эле экинчиси бул Бишкек шаарында. Биз онкологиялык аныктоодон илдеттери боюнча биз алдыңкы орундарды ээлеп келгенбиз ошол күнгө чейин. Онкодиагностика деп баары таанышса болот бул боюнча. Андан сырткары ошо онкодиагностика боюнча иммуногистохимический исследованиялар бар да. Жанагы ак кан оорусу менен ооруганда лейкоз эмелер боюнча тапшырса болот. ДНК тесттери бар, аныктоо. Алардын баары ошо Бишкек шаарында жана Люберцы шаарындагы лабораториялык кеңселерибизде жасалат. Демек, азыркы учурда эмне калып атышса, бардыгы эле сиздерден кызматыңыздарда бар, э? Бардыгын ошо биздин айтып кеткен номерлерге чалып, тактап, билип алып келсеңиздер болот. ДНК тест деп калдыңыз. Ушул жактан да кызык болуп кетти да, тапшыргандар барбы, э? Ооба, бизде 2 түрү бар. Судебный, анан өзү үчүн тапшыргандар. Судебный эми түшүнүктүү эле да через адвокат аркылуу жөнөкөй өзүңүздөр билип тапшырсаңар болот. Ата баланын ДНК тести, ата эненин баланын ДНК тести, же эне баланын ДНК тести, же чоң атасы, чоң апаларынын да ДНК тесттери бар. Мына ушундай. Баарын билип алса болот. Кызык. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, биз гемотест, лабораториялык медициналык лаборатория гемотест туурасында көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар экени жана артыкчылыктар туурасында көбүрөөк сөз кылып атабыз. Сиздер тараптан да суроолор күтөбүз. Ал эми азыр болсо биз бир канча көзөрмөмдөн кийин жолугушалы. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер тараптан да суроолорду күтөбүз жана алардын биринчиси мындай экен: саламатсыздарбы, гемотест сиздерди жакшы көрөбүз, үй бүлөбүз менен колдонобуз дейт. Дайыма барып турсак арзандатуу болобу деп суроо берген экен. Аягы 78-10 менен бүткөн абонент. Рахмат. Каалоо тилектериңерге. Ооба, бизде 2 арзандатуулар бар. Бул 25 жашка чейин жана 55 жаштан өткөндөргө бизде ар дайым 5%
25% арзандатуулар бар да. Биринчи келеби, экинчи келеби 25 жашка чейин жана 55 жогору пациенттер өскөн. Андан сырткары бонус чогултуу деген дагы бир акциябыз бар. Биринчи күнү тапшыргандан кийин 25%га чейин арзандатуулар болот. Тапшырган анализине жарасам. Сиз бүгүн келдиңиз, тапшырдыңыз бир суммага. Ал сизге бонус болуп берет. Кийин аны 25%га чейин арзандатып төлөсөңүз болот. Кийинки анализиңизде. Бонус топтоо, мындайча айтканда. Жакшы экен. Анан сиздерде таза жүрөк деген да. Ооба, бизде ар дайым ушундай кардарларыбызга акциялар, комплекстер болуп турат. Мына таза жүрөк деген бизде зыян жана пайдалуу холестерин деп билесиздер. Кыргыз элибизде өзгөчө ушу холестерин менен көп жабыркайбыз да. Же жогору болуп кеткен болот, же төмөн түшүп кеткен болот. Ошон үчүн биз ушуну карап, таза жүрөк деп бул биз инсульт оорулары менен көп чалдыгабыз эмеспи Кыргыз элинде. Негизи эле дүйнө жүзү болбосо ушундай оорулар менен көп кабылабыз. Ошону алдын алыш үчүн жылына бир жолу таза адам деле, мындай өзүн жаман сезбеген, оорубаган адам деле жылына бир жолу тапшырып турууну сунуштайт элем да. Өзүн билип турат зыян жана пайдалуу холестериндер. Болгону 500 сом, 3 эсе арзандатуулар болуп атат деп айта алам да. 14 декабрга чейин бул акциябыз, 14 декабрга чейин келип тапшырып кетиңиздер. Демек 14-нен кийин кымбатыраак болуп калат да. 14-нен кийин кымбатыраак болуп калат. Бул 14 декабрга чейин. Жана ошондой эле дагы бир саламаттыкка ачкыч деген бизде дагы комплексибиз бар. Мында ТТГ, Т4 бул эркин гормону жана гликированный гемоглобин. Баарыңыздар эле билсеңиздер керек, богок бези. Богок безинин эң биринчи гормону деп айтсам болот. ТТГ, Т4 бул эркин гормону. Жана ошондой эле гликированный гемоглобин, бул гликированный гемоглобин бул 3 айдын сахарын көрсөтө алат. Ошол менен бул үчөөнү бириктирип сиз ден соолугуңузда кандай өзгөрүүлөр болуп турат текшере аласыздар. Деле бир жылда бир тапшырып, азыр мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, арзан убагында 699 сомду өтүсөт, келип тапшырып кетиңиздер. Азыркы учурда дагы көрүүчүлөргө дагы эмнелерди сунуштайт элеңиз? Мисалы, биз качан гана ооруганда барабыз, анализдерди тапшырабыз. Ага чейин эле сиз айткандай жылына бир жолу кайсы анализдерди тапшырып туруу керек? Ооба, биз кыргыздар көнүп калганбыз да, качан ооруп, кыйналганда дарыканаларга дары алганы же больницаларга дарыгерлерге чуркайбыз. Мен сунуштап кетет элем, ошо ооруганга чейин алдын ала бир жылда бир болобу же 2 болобу өзүбүздү ар дайым текшерип туруубуз зарыл да. Айтып кеткендей эле, жалпы анализди, кандын жалпы анализин, зааранын жалпы анализин тапшырып, жана ошондой эле ушундай акциялар болуп турса, өзүңүздүн организмиңизди көрө алсаңыздар болот. Айтып кеткендей, биохимиянын 8 көрсөткүчү, ушулардын баарын тапшырып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле дарыгерден кеңеш алгыңыз келсе, биздин дарыгерлер ар дайым даяр сиздерге жардам бергенге 0800 111 88 номерине кайрылып, чалып, кеңештүү маалыматтарды, керектүү маалыматтарды алыңыздар. Андан сырткары бизде Инстаграмда да сайтыбыз бар. Ал жакка да жазып,
кандай бизде акциялар жүрүп жатат, эмне анализдерибиз бар, ошоктон билип турсаңыздар болот. Демек, оорубаш үчүн ден соолукту алдын ала карашыбыз керек. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, ден соолукта болуңуздар дейли. Анан жогоруда мен көрүп калдым эле, канча 1 миллион бир жыйынтыктарды изилдөөлөр жүргөн экен, ооба, акыркы статистика боюнча бир жыл ичинде 11 миллион бул Кыргызстанда эле эмес, бул Тажикстан, Казакстан, Россия аймагында баарын алып келгенде 11 миллион кардарыбыз анализ тапшырган, 105 миллион бул жыйынтыктарды чыгарып жазап бергенбиз. Мына ушундай аябай көп санда экен. Демек, баягы эч кандай ойлонбостон, эч кандай бир башка нерселерге кетирбестен убактылары мына ушул гемотестке кайрылып, канча деген изилдөөлөр жыйынтыктары чыккан. Демек, бул дагы сандардын адамдардын санын карай келе турган болсок, өтө көп санда экен. Демек, ишенимдүү барып атышат десек болот, Ооба, жыйынтыкты алып жатканда сиздин өзүңүздүн көрсөткүчүңүз болбостон нормалдуу көрсөткүчтөр да көрсөтүлөт. Медициналык тармакта иштебеген адамдар деле ал жыйынтыкты көрүп түшүнө алат. Кайсы көрсөткүч меники жогорулап кеткен же түшүп кеткен, ошону көрө алышта болот да. Эң жөнөкөй өзүнүн көрсөткүчү тапшырган жыйынтыгына жараша жана ошондой эле нормалдуу көрсөткүчтөрүбүз бар. Сөзсүз эле башка бир врачка барып текшерилип, анан сиздерге тапшырбастан өзүңүздөрдө деле врачтар бар, Ооба, бизде айтып кеткендей эле УЗИ бар, УЗИни изилдеген гинекологдорубуз бар, педиатрлар бар, жазылып көрүнсөңүздөр болот. Номерлериңиздер өзгөчө экен, чалуу акысыз. Бул ооба, биз бул жерде 0800 111 88 88 деп көрүштү эле, узун бул Россиянын номери деп эле коркуп жатасыздар. Бул чалуу акысыз. Канча убакыт сүйлөшпөңүз, бул акысыз тейлөөлөр болот. Жана ошондой эле бул жерде 0701 111 888 WhatsApp номерибиз дагы бар. Бул жерге дагы жазсаңыздар, биздеги контакт центрде отурган кызматкерлерибиз жооп берип турат. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, гемотест медициналык лабораториясынын мына ушул тармактын бөлүм башчысы Айсана Султанбекова бизде конокто болду. Сизге ырайчылык билдиребиз, ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Эч ким эч кайда алыстабай туруңуздар.